Assalamu алейкум, доктор Аманбаев. Кайрадан кызматыңыздарда. Бүгүн сиздерге сиздердин эң зор эки кемчилигиңиздерди көрсөтүп, жана андан арылуу боюнча өзүмдүн сунушумду бермекчимин. Эгерде ушул нерсени аткара турган болсоңуздар, буюрса сиздерде көп көйгөйлөр, ошол катары ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр дагы жоюлат деп ойлойм. Демек, биздин эң чоң эки кемчилигибиз биздин бул жалкоолугубуз жана акылдуулугубуз. Биринчиси түшүнүктүү, экинчиси эмнеге? Ар бир артыкчылыктын кемчилиги дагы болуп калышы мүмкүн. Алдыдан дагы айтып өтөм. Биз эл, карапайым эл дегенде анын ичине бардыгы кирет. Молдосу да кирет, милициясы да кирет, дыйканы да кирет, ошол эле дарыгери да кирет. Сиз тааныган, сиз билген адамдын баардыгы жөнөкөй эл болуп эсептелинет. Демек, баарыбыз жалкоо келебиз. Муну эмнеден билсек болот? Дарыгердин алдына барганда, андан даттанууларыбызды айтып бүткөндөн кийин, текшерүүлөр дагы бүткөндөн кийин, дарыгер бизге өзүнүн көрсөтмөлөрүн айтат. Муну аткарыңыз, муну колдонуңуз, муну токтотуңуз деген сыяктуу бир топ көрсөтмөлөрдү берет жана макул экендигибизди билдирип, жада калса өтө ушул нерсени аткарууга дилгир экендигибизди билдирип сыртка чыгабыз. Бирок сыртка жете электе эле айтылган сөздөрдүн жарымынан көбү эсибизден чыгып калат. Натыйжада биз аткара турган аракеттер ооруну жеңүү үчүн алсыз болуп калат дагы. Курч кармаган оору болсо өнөкөт формага айланып кетет. Ал эми өнөкөт оору болсо башка ооруларды дагы чакыра баштайт. Ал эми унутпаган тагдырда деле анын айткан сөздөрүн маани бербей, кенебестик кылып, зарыл болгон гана бир эки көрсөтмөнү аткарып, көбүнчө калганын унутта калтырабыз. Жада калса ошол зарыл болгон шартты дагы толук аткарбай, балким сырттагы адамдардын, дарыгер болбогон адамдардын сунушу менен башка нерсеге өтүп кетебиз дагы, керектүү нерсени колдонбой коебуз. Натыйжада тез аранын ичинде эле ошол дарыгерге кайра келебиз, бирок оору мурдага караганда кыйла күчөп калган болот. Биздин эң зор кемчилигибиздин бирөөсү ушул. Экинчи кемчилик акылдуулук. Чындыгында биз баарыбыз өтө көп нерсени билебиз. Жада калса айрым дарыгерлер билбей турган нерселерди дагы билишибиз мүмкүн. Ошол нерсе бизди дайыма оорулуу бойдон жүрүүгө түртөт. Эмнеге? Анткени биз өзүбүзгө абдан жакшы ишенебиз. Дарыгердин алдына барганда ал айткан сөздөрдү сын көз менен карайбыз. Балким буну ачык эле көрсөтүп дагы турушубуз мүмкүн. Чындыгында билсек, анын алдына келиштин кереги жок эле. Өзүбүздөгү ошол оору тууралуу билим ушунчалык жетишсиз экендигин сезгенибизден улам дарыгерге келип олтурабыз. Ошондуктан кайсы бир негизи эле дарыгер гана эмес, кайсы гана кесип болбосун, мисалы ашпозчулук дейли, ошол кайсы бир тамакты үйрөнгүңүз келсе, ашпоздун алдына келгенде ал айткан гана көрсөтмөлөрдү аткаруу керек болот. Өзүңүздүн мурдагы билимдерди кошо турган болсоңуз, сиз жасаган тамактар керектүү даамды бере албай калат. Ошол катары эле дарыгерге келгенде дагы бардык билимдерди токтотуп, балким өз алдыңызча ойлонсоңуз, ой жүгүртсөңүз мунун зыяны жок, бирок көрсөтүштүн кереги жок ал нерсени. Болгону бардык нерсени тизмектеп жазып алсак абдан жакшы болот, аткара турган нерселерди. Жана эгерде сизди ойлонтуруп турган болсо, же ошол эле дарыгерден сурасаңыз болот, же болбосо өз алдыңызча изденип, китептерден окуп,
сөзүңүздүн же болбосо оюңуздун туура же туура эместигин аныктап алсаңыз абдан жакшы болот. Жана дагы жалкоолуктан дагы арыла турган болсок, биз үчүн өтө зор пайда болот деп айтсам туура болот. Эми негизи эле жалпы адамдар, акыл эстүү адамдар дейин жашы орто жашка чейинки болгон, мисалы 20 жашка жетип жана андан аркы бардык курактагы адамдар деп айта берейин, ушулардын баары тең биле турган билимдердин жыйындысы бар. Мисалы бардык тармактар боюнча кайсы бир иш боюнча кимге кайрылыш керек экендигин билебиз. Эмне биз үчүн өтө зыяндуу, эмне биз үчүн өтө пайдалуу экендигин дагы билебиз. Мисалы коланын зыяндуу экендигин баарыбыз билебиз. Жада калса жаш балдар дагы балким ичип атканда бул зыян нерсе деп айтып коюшу мүмкүн. Бирок ошол нерсени эч аткарбайбыз. Эгерде ушундай туура билимдерди же болбосо тастыкталган билимдер деп коеюн, бардыгы билет, бирок бардыгы маани бере бербей турган билимдерди тизмектеп түзүп алып, балким алардын саны 100гө жетер же андан азыраак болор. Ошолордун ар бирине маани берип, көңүл буруп, аткарып жүрө турган болсок, жашоодо көп тоскоолдуктардан айланып өтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Же болбосо көбүрөөк ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү дагы пайда болот десем туура болот. Ошол катары ден соолугуңуз дагы начарлабай, ар кандай ооруларга кабылып калуу мүмкүнчүлүгү дагы жок болот. Натыйжада сак саламат жүрөсүз. Эгерде сиз сак саламат болсоңуз, жакындарыңызга дагы көбүрөөк камкордук кыла аласыз, жакшыраак иштей аласыз, өзүңүз иштеген компания үчүн же мамлекеттик ишчи болсоңуз, мамлекет үчүн пайдалуу адам болосуз. Жана бул нерсе кадыр баркыңызды дагы көтөрөт биринчиден, материалдык жактан дагы жакшы пайда көрө аласыз. Жана дагы албетте натыйжалуу иш аткара турган адам ол дүйнөсү үчүн дагы жакшы соопторду жыйнайт деп айтсам болот. Эми соңунда кайсы учурда дарыгерге сөзсүз түрдө барышыңыз керек болгон 3-4 абалды айткан аракет кылайын. Мисалы, кайсы бир жериңиз өтө катуу, чыдатпай ооруй турган болсо, эстеп көрсөңүз, качан болсо дагы, бир жолу болсо дагы тишиңиздин нервин алдыргансыз. Ошондогу ооруну эстеп, эгерде кайсы бир жериңиз 1-2 күн ичинде болсо дагы ушунчалык катуу ооруй турган болсо, же ошого чейин болсо дагы катуу ооруй турган болсо, сизди чыдатпаса, сөзсүз түрдө дарыгерге бир барып коюшуңуз керек болот. Ооруну калтыруучу дары бул убактылуу гана эффект бере алат дагы, кийин кайра оорунун себеби жоюлбагандан улам ал күчөй берет. Ден соолукка дагы олуттуу зыян келтирип коет. Ошондой эле башыңыз катуу айланса, жана бул нерсе бир нече күн бою кайталанып турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек. Невропатологко кайрылсаңыз жакшы болот. Же терапевтке кайрылсаңыз дагы ал өзүнүн керектүү анализдерин сизге сунушташы мүмкүн. Же болбосо өзүнүн дарымети жетпесе, невропатологко сизди багыттап коет. Экинчи учур, уже үчүнчү учур болуп калды. Көп убакыт бою ичиңиз токтобой келе берсе, балким бир жума, балким андан көбүрөөк күн бою токтобой калса, жана колдонгон дарыларыңыздан дагы натыйжа чыкпаса, бул нерсе дене табыңыздын көтөрүлүшү менен, көнүңүздүн азып анча-мынча кусушуңуз менен дагы коштоло турган болсо, андан дагы тезирээк барганыңыз жакшы. Бул симптомдор бир гана тамактан уулануу эмес, андан башка дагы олуттуу оорунун көрсөткүч себеп көрүнүшү болушу мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө бул учурда дагы дарыгерге бир кайрылуу керек болот. Эгерде заараңыз күндүз эмес, түндөсү көбүрөөк чыгып калса, күндүзгүгө салыштырмалуу, бул учурда дагы сөзсүз түрдө дарыгерге баруу керек болот. Нефролог деген бөйрөк дарыгерине барсаңыз, ал сизге жакшы жардам берет.
Эгерде сиз аял адам болсоңуз, жана сиздин этек кириңиз 2 же андан ашык ай бою келбей калса, же болбосо мурда келип жүргөн аралыгынан мисалы 25 күндө келип жүрчү болсо, 30 күн же андан дагы көбүрөөк күндө келип тура турган болуп калса, дагы сөзсүз түрдө гинекологко бир барып коюу артыкчалык кылбайт. Сиз үчүн бул өтө пайдалуу нерсе. Анткени аялдардын организми дагы ушунчалык майда барат нерселерге, эми антип айтсам дагы туура болбой калды, ушунчалык көңүл бурууга арзый турган экендигин айткым келет. Андыктан жада калса оорубай турса деле жылына бир жолу болсо дагы гинекологко барып койсоңуз, сизге өзүнүн жакшы кеңештерин айтат жана эне болуу мүмкүнчүлүгү сизде көбүрөөк болот деп айткым келет. Эми соңунда айткым келген кошумчам, баардык адамдардын арасынан адамдын денесин, анындагы ооруларды баардык адамдардан көбүрөөк билгендер булар албетте дарыгерлер. Алардан жакшыраак билген башка эч ким болбойт адамдардын арасында. Жана ошондой болгондон кийин, эгерде көйгөй болсо, сөзсүз түрдө аларга гана барыңыз. Жана дагы албетте дарыгер дагы колдон келишинче аракет кылат, бирок сиздин ооруңузду жеңиш өтө кыйын болушу мүмкүн. Бул учурда дарыгерди күнөөлөштүн кереги жок. Анткени айтып өттүм, ар бир оору өзүнчө бул өтө чоң көйгөй. Аны жеңип өтүү үчүн айлар, балким жылдар дагы керек болушу мүмкүн. Андыктан биринчи албетте Аллах Таалага таянасыз, андан кийин ден соолугуңузду дарыгерлерге тапшырып, аларга таянып айткандарын сөзсүз түрдө ушул өзүнүн ишин устасы болгон адамдарга тапшырсаңыз абдан жакшы болот. Жана албетте уккан кеңештериңиздин ар бирин аткара турган болсоңуз, эч чукур дегенде ооруну убактылуу жеңип туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз сакталат. Ооруну кечеңдетип, күчөп кетишин андан ары токтотуп турасыз. Негизинен ушулар. Буюрса, кийинки чыгышта мындан караганда дагы жакшыраак маалыматтарды жеткиргенге аракет кылам. Аткарыңыз. Эгер түшүнүктүү болбой калган болсо, 1-2 күндөн кийин кайра ушул маалыматтарды бир угуп чыксаңыз абдан жакшы болот. YouTube'дон өзүңүздүн каналыңыздын артына өтүп, история дегенди басасыз дагы, карасаңыз көргөн видеолоруңуз чыгып калат. Ошол жерден кайталап көрсөңүз болот.